берилген жардамдарга Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин салымы барбы? Россия өкмөтү 500 миллион долларга өтөп берген. Общий суммасы 480 миллион долларлык 225 миң экспресс тесттер келди ВИЧке каршы. Ага эң чоң көп саны кошкон мамлекеттердин бири бул Россия Федерациясы. Бизден Кыргызстандагы 800 школдор тамактандыруусуна 5,5 миң тонна. Мындай алакалы биз жакшытып бөдөнөдөн чыйрак чыгарбай. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин жолугушусунан кандай жаңылык күтсөк болот? Мындай жардам берген, мисалы окууда билим берүү тармагына бир да мамлекет жок. Биз эми жалдыра мамлекет эмеспиз. Бирок биз дагы Россияга керекпиз. Россия да бизге керек. Бул Россия өтө чоң мамлекет, биз алар менен эч кандай алакабызды бузбашыбыз керек. Достукту каржылап ошо курулган бул Россиянын эсебинен болгон. Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалыматта кенчигине караштуу. Назар Ньюс TV каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто белгилүү саясатчы Кубанычбек Исабеков. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кубанычбек мырза, акыркы учурда баягы эле Россия менен Кыргызстан ортосундагы карым катнаш тууралуу бир-эки суроолор болот. Россия менен Кыргызстандын ортосундагы экономикалык карым катнаш учурда кандай болуп жатат? Деги эле Кыргызстанга алардын кандайдыр бир экономикалык жактан салымдары барбы? Сөзсүз түрдө эми жакында биздин ажообуздагы Садыр Нуркожоевич барган турат Россияга официалдык визити менен, өкмөттүн чакыруусу менен. Сөзсүз түрдө билебиз, что Россиянын президенти менен да жолугушуу болот. Андан сырткары бул Россия эң ири инвесторлордун, донорлордун бири Кыргыз мамлекети үчүн. Бул бараткан визитинен дагы биз жакшы келишимдерди, жакшы жыйынтыктарды күтүп атабыз. Анын үстүнө чоң майрам дагы болгон атат, жеңиш майрамы мына биздин Конституцияда болгон атат эртең эле. Мен биздин көрөрмандарды сиздер аркылуу дагы ушу келаткан, жаркырап келаткан жаз майрамдары менен куттуктап койгум келет. Бизде тынччылык болсун, элибиз өмүрлүү бактылуу, бакубат жашоосун каалап кетер элек. Анан сиз берген суроо өтө маанилүү суроо. Мисалы, эң ири проекттердин бири 2015-жылы жана Россия Кыргызстан өнүгүү фонду түзүлгөн. Ал негизги өзөгүн Россия өкмөтү 500 миллион долларга өтөп берген. Анын негизинде ушу мисалы 2022-жылы эле 44 проект өттү. 142 миллион долларлыкчы. Кошумча дагы эки чоң проект ушул фонддун алкагында азыр ишке ашырылган турат. Бул болсо Нарын облусундагы жанагы Коланак деген ГЭСтин курулушу. Ал 44 миллион долларлык суммасы. Жана мына Чүй облусундагы цемент чыгара турган завод 45 миллион долларлык бул проект бүгүнкү күндө уже башталган турат. Андан сырткары фонд аркылуу 3000ге жакын проекттер иштеп атат азырчы. Фонд аркылуу алган каражаттардан. Бул кыргыз ишкерлерине, кыргыз экономикасына жакшы сумма келген акчадан жумуш орду камсыз болуп атат, салыктар төлөнүп атат, соцфонд төлөнүп атат. Общий суммасы 480 миллион долларлык 3000 проект бүгүнкү күндө мына 8 жылдын ичинде ишке киргизилди. Бул жакшы экономикага кошулган өбөлгө болуп эсептелет. Андан сырткары мына бизде 97% нефть, бензин, дистопливо, мазуттардын баары Россиядан келет. Поштинасы жок Кыргызстанга келет. Мисалы биздин күйүүчү майдын Бишкектеги баасы Москвада турган баадан бир аз даже төмөндүк калат. Себеби поштинасы жок Кыргызстанга мисалы 460 миң тонна бензин келип атат бир жылда. 485 миң тонна дистопливо келип атат. 150 миң тонна мындай сырой нефть келип атат. Бул биздин экономикага, анан элдин турмушуна Россиянын кошкон салымы болуп эсептелет. Анан сырой нефттин келип атканы дагы бизге бир чети жакшы. Себеби өзүбүздө дагы кайра иштетүүгө жумуш орду пайда болуп атат, салык бизде калып атат, соцфонд төлөмдөрү калып атат. Анан
экономиясы бир жылда бир 25 миллион доллардай болот. Жөнөкөй элге алып аткан бензинибиздин кошунасы жок келгенинечи. Демек ар бирибиздин жашоо турмушубузга жакшырып кеткенине Россия мамлекетинин кошкон салымы зор деп айтсак болот. Анан мына ушу март айында эле бир ай мурун элечи биздин өзгөчө кырдаал министрлигине 40 өрт өчүргүч жана цистерналар келди. Бул 20 миллион долларлык жардам болуп эсептелет. 8 миллион ошо МЧСке келди. Жалпы суммасы 20 миллион доллар түшөт экен да? 8 миллиондугу уже 40 цистерна келди дагы, анан 20 миллиондук азыр вертолет келген турат. Жылдын аягыначы. Өрт өчүрүү жагыначы жардам болуп. Бул дагы бизге коопсуздук жагынан, ушу МЧС жагынан бизге жакшы министрлер аралык байланыштын бир жакшы чечими деп эсептесек болот да. Президенттердин дагы, өкмөттөрдүн дагы бири-бири менен келишим түзгөнүнөн, бири-бири менен алака түзгөнүнөн жыйынтыгы мамлекетибизге бул жакшы түшүп аткан жардам болуп атат. Анан мына техникалык жардамдарын айтып кетсек, мисалы 22-жылы эле 4 жанагы дарылай турган мобилдик комплекстер келген. Вакцина гепатит Б-га 150 миң кишиге арналган 225 миң экспресс тесттер келди ВИЧке каршы. Акысыз. Бул Россия жагынан чоң жардам биз үчүнчү. Анан мына 22-жылы балыкчыда учение өтпөдү. Биз ОДКБ-нын да мүчөсүбүз да. Ошол жерде Россиянын берген жардамынын негизинде биздин коргоо министрликтин азыр ремонттук базасы түзүлгөн турат. Бул дагы көп каражатты камтыган, талап кылган жардам болуп эсептелет. Анан жанагы бизде Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк тамак аш коопсуздугу деген программасы бар. Ага эң чоң көп саны кошкон мамлекеттердин бири бул Россия Федерациясы. Ошол Россиянын взносунун эсебинен биздин Кыргызстандагы 800 школдор тамактандыруусуна 5,5 миң тонна витамин кошулган ун киргизилген. Жана жашоо турмушу начарыраак биздин үй бүлөлөргө жардам катары дагы бул продуктлар берилип атат. Ошол Россиянын оонго кошкон взносунун эсебиненчи. Анан биздин ирригационный системага жанагы айыл чарбанын инфраструктурасын өнүгүүгө иштеп аткан кишилерге, айыл чарбанын кишилерине дагычы ошо жардам катары, бекер айлыгын катары жанагыдай тамак ашты биздин жергиликтүү бийликтер аркылуу берилип атканы бул жакшы жардам деп эсептесек болот. Анан мына айтишниктерден көп келди Россияга мобилизация башталган. Ошто IT борбор ачылып атпайбы Россиянын жардамы мененчи. Бул да жакшы деп эсептейм, себеби Россиянын ал жерде генералдык консулдугу бар. Элчилиги Бишкекте, а генералдык консулдугу Шоушанда болот. Анан ошол эле оонго кошкон Россиянын взносунун эсебинен 35 миллион долларлык жардам Кыргызстанга келип түштү. Бул жаманбы? Анан бул эки мамлекеттин ортосундагы жакшы мамиленин бир көрсөткүчтөрүнүн бири. Андан сырткары мына Кыргыз-Өзбек чек арасында деле жанагы контролдук пропускалык ачылып атпайбы? Ошонун эң ирилеринин бири Достук. Достукту каржылап ошо курулган бул Россиянын эсебинен болгон. Өзбек-Кыргызстан чек арасынын ортосундагычы. Достук КППны курганчы. Бизде мына Россиянын вуздарында, жогорку окуу жайларында окуп жүргөндөрдүн, студенттердин саны бюджетинде окуп аткан. Быйыл мына 700ге жеткен турат. Өткөн жылдары 500 болсо, 2023-те 700 орун берилип атат. Бул жакшы да аябайчы. Биздин татыктуу студенттер ошол Россиянын көп жакшынакай вуздарын бүтүп, жогорку окуу жайларын илимдүү болуп келип Кыргызстанга салым кошсо жаман болобу? Бул абдан жакшы өлгө. Мындай жардам берген, мисалы окууда билим берүү тармагынан бир да мамлекет жок. Кыргызстанга мындай жардам болгончу. Биз эми жалдыраган мамлекет эмеспиз. Бирок биз дагы Россияга керекпиз. Россияга да бизге керек. Кылымдар бою бирге жашап келдик. Бизде кошуна мамлекет. Кошуна мамлекет, эң ири мамлекеттердин бири. Мына Славян университетте турат. Ал жерде бир топ биздин жаштар, кыздар, балдар окуп билимдүү болуп атат. Мына андан сырткары азыр ошол орус тилиндеги билим берүү тармагына 23-жылы дагы
бир топ билим берүү борборлору ачылган турат. Азыр мен күтүп атам, ушу биздин президент дагы делегацияны жетектеп барып келгенде бул боюнча дагы жакшы мындай практика жүзүндө иштер өтүп кетерине көзүм жетип эле турат. Андан сырткары мына быйылкы жылы биздин саламаттык сактоо министрлигине 30 скорый помощь машинеси комплектинен келген турат. Бул 3 миллион доллардын эсебинде болуп атат. Бизге азыр ошо тез жардам машиналары жетишпей турганын алар деле билип турат. Жардам катары өзүлөрү Украина менен согушуп проблемасы болсо дагы Кыргызстанга 30 скорый помощь келсе бул жаман болот. Мен силерге бул просто биздин эл дагы билиши керек. Россиянын чоң мамлекет болгондон кийин биз көп эл аралык келишимдерибиз бар. Ошол Россия менен ОДКБ, ШОС, Евразес мына андан сырткары КМШ мамлекеттеринин мүчөсү болуп эсептейбиз. Бул Россия өтө чоң мамлекет, биз алар менен эч кандай алакабызды бузбашыбыз керек. Ошол эле дүйнөлүк деген Американын да жакында келген делегациясы да айтты, биз силерге тыюу салып андай мындай жасабагыла же алака түзбөгүлө деп айтуудан алыспыз, андай акыбыз да жок деп. Кубанычбек мырза, бул жерде көптөгөн суммалар айтылып өтүлдү. Тактап кетүүчү нерсе, Россия Кыргызстанга жардам берди деп эле айтылып калып атат да. Ошол берилген жардамдарга Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин салымы барбы? Сөзсүз түрдө. Ошол кишинин түздөн түз көрсөтмөсү болбосо, мисалы балыкчыда жана аскер техникалар ремонттой турган база түзүлөт беле. Россиянын бул жерде кантта дагы авиа базасы турат да. Анан бул президент Садыр Жапаровдун расмий барып келип аткандан мен даже кыргыз, өзбек, кыргыз-тажик чек арасындагы проблеманы да чечүүгө жакшы өбөлгө болобу деп ишенип турам да. Себеби Россиянын таасири ошол эле тажик бийлигине да күчтүү. Россиянын да 201 дивизиясы турат Тажикстанда, чек арада тиги Афганистан мененчи. Анан бул эки мамлекеттин бири-бирине болгон мамилеси мындан ары дагы жакшы болот деп эсептейм. Мына быйыл деле Ысык көлдүк туугандар Россиядан көп туристтерди күтүп атат. Мисалы мурункуда Испания, Италияга орустар эс алганга барбай калды. Биз өзүбүздүн дагы потенциалды колдонушубуз керек дагы. Россияга колдонуп аткан санкциянын эмне үчүн кыргыз мамлекети, кыргыз өкмөтү экономикалык ошол эле туризм багытында биз колдонгон акыбыз жок. Эмне үчүн биз ошол жашылча жемишти деле азыр Россияга поставка кылганы быйыл пландабайбыз. Жасашыбыз керек. Биздин элдин турмушун оңдош үчүн мындай горизонталдуу да байланыштарды көтөрүшүбүз керек деп эсептейм. Азыр эле бул жерде айтып өттүңүз, 20 миллион долларлык тик учак тууралуу. Тик учакка акысыз берилеби же кандай берилет? Акысыз берилет турат. Жардам катары. Анын үстүнө ал жөн эле тик учак эмес, жана өрт өчүрүүчү тик учактардын бири. Ал өзүнө көп тонналаган сууну өрт өчүрө турган компоненттерди алып алып туруп, барып ошо төгүп өчүрүп кайра келип турган техника да бул специалдык техника. Мисалы ошол эле Америкада же башка жерлерде көп өрт чыгып атпайбы азыр Россияда делечи. Ошол бул атайы жасалган тик учак да. Бул ошон үчүн 20 миллион доллар кымбаттагы баштап. Ошону биздин өзгөчө кырдаал министрлигине берип атканына биз ыраазы болушубуз керек. Бекер берип атканыбыз. Анын үстүнө биздин эле мына коргоо министрлиги болобу, ошол эле өзгөчө кырдаал министрлигинин бир топ офицерлери ошо Россиядан билим алып келип атат, окуп атышат. Аскердик билиминен даярдык көрүп атышат. Академиядан, даже биздин ички иштер министрлигинин дагы ошо академиясынан окугандар бар. Биздин ошо күч органдарындагы Москвада өкүлчүлүктөр бар. Алардын да өкүлчүлүктөрү бизде бар. Ошон үчүн мындай алакалы биз жакшытып бөдөнөдөн шыйрак чыгарбай, бөйрөктөн чыгарбай, шыйрак чыгарбай, жумурткадан көп чыгарбай, биз эки мамлекеттин ортосундагы алаканы бекемдешибиз керек. Туура. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин жолугушуусунан кандай жаңылык күтсөк болот? Бул саясий жагынан дагы, экономикалык жагынан дагы жакшы жаңылыктарды күткөнгө биздин акыбыз бар. Ишенип турам, что бул визиттен дагы көп жакшынакай жыйынтыктар менен биздин президентибиз кайра келерине. Рахмат. Өзүңүздөр аман эсен болуңуздар. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигине караштуу Назар Ньюс каналынын көрүүчүлөрү, кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Биз менен бирге болуңуздар.